жерде мына азыр мен тааныштырып айта турган болсом, жакшы жолдо табыш болгон бир туугандарым отурат. Мына бүгүн биз Кайрымдуу Бол фондунун уюштурган кечесинде олтурабыз. Биздин башыбызды бириктирип, ал-акалыбызды сурап, бизди уюштуруптур, чакырып. Биз ыраазыбыз. Алаканга сал алып барып эле кайрап келип койгондой болду да. Да, это и твоя заслуга, Ахтар, это твоя заслуга здесь огромная. Кайрымдуу Бол коомдук кайрымдуулук фонду Ош шаарына фонд менен Инжа жергесинен ийгиликтүү операция жасатып келген кыргыз мекендештерди чакырып, атайын тасмал жасырып жакындан баарлашуу уюштурду. Бул жолу ушуга алгачкы фонддун көзөмөлүндө барып келген Сапарали жана Нутфила мекендештерибизден баштап, мындан 4 ай 5 ай мурун келген мекендештерге чейин келишти. Бул жолу ушунун негизги себеби фонддун арты менен жакшырып келген мекендештерди унутуп койбой, алар менен тыгыз байланышып туруу жана ошондой эле оору менен жабыркап келген мекендештерге жакындан кеңеш берүү болуп саналат. Биринчиден, Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун, Кудайга чексиз мактоолор болсун. Жараткан зат бизге ушундай мүмкүнчүлүктү берип, бул жерде чогулгандыгыбыздын негизги максаты ушул оор күндөрдө бирге болгон бир туугандар менен бүгүн ушул жүзмө-жүз көрүшүп, жакшы бир дастаркан четинде баарлашып, сүйлөшүп олтурсак деген. Эми бул жерде мына азыр мен тааныштырып айта турган болсом, жакшы жолдо табыш болгон бир туугандарым отурат. Бул жерде мындай аябай мындай чын жүрөктөн бири-бирибизди жакшы көрүшкөн, ушундай адам башына оор күн түшкөндө кимдин ким экени билинет деген жакшы сөз бар кыргызда. Бирок ошол оор күндөрдө биз бирге болгонбуз. Мына азыр жанымда турган Фархат акени сиздер жакшы билесиздер. Интернетте ошол элдин, кыргыз элдин, журттун биринчи жараткандын, экинчи кайрымдуу мекендештин мээрими менен канчалаган каражат чогулуп, байкен бүгүн балдарынын, үй бүлө ата-энесинин кашында аман эсен өмүр сүрүп аткандыгы кубанычтабыз. Кудай буйруса, мына Фархат акебиз, аталарыбыз, апаларыбыз отурат. Бул жерде мынакей Жүзүмкан эже отурат. Ошол Кудай буйруса Айда, мына бул жерде Нуфтилла байке отурат. Нуфтилла байке 2019 барып келдизби? 2019-жылы биз Баткенге барып, Исфанага барып, ошол элге кайрылып, ушундай бир тууганыбыз, бир боордошубуз ооруп аткандыгынан биз кабар берип, маалымат бергенибизде сиздер кайдыгер карабай туруп кол сунгансыз, урматтуу мекендеш. Сиздин кол сунууңуз мына азыр катарда канчалаган мекендештер отурат, мына Сапарали отурат, бир тууганыбыз. Кудайга шүгүр, мына ден соолуктар жакшырып, эми бул биздин жолугушуштун негизги максаты ушул тирүүчүлүктө түгөлдөшүп тургандыгыбыз да жакшы экен. Мен бир нерсени айткым келип турат. Себеби бул жерде мынтип отуруп атабыз, бирок коомчулукта көбүрөөк иш алып барып, иш жүргүзүп жүрүп, жүрөк ооругандагы учурлар болбой койбойт. Буну айтпай коюшта болбойт, эстебей коюшта болбойт. Себеби ушул байкелерибиз, ушул мекендештерибиз кайрылгандай эле канчалаган мекендештер кайрылып жатышат. Бирок эң өкүнүчтүүсү, алар бүгүн биздин катарда эмес, жер алдында жаткан канчалаган бир туугандар бар. Ушул бир туугандар жетишкен Инжага жете албай калып, бүгүнкү күндө ошондой эле учур саатында аракеттен кечигип калып, бүгүн катарда эмес канчалаган мекендеш бар. Алардын дагы ыймандары саламат болгон болсун деп айткыбыз келет. Жараткан өз мээримин алсын. Ошондой анан эң негизгиси бул жерде мынакей. Кудай буйруса бүгүн жакшы баарлашып атат. Бул жерде Давытбек отурат, бир тууганыбыз. Буйруса өтө оор акыбалда барган бир туугандарыбыз бул жерде бардыгычы. Кудай буйруса Кундуз эжем отурат. Кундуз эжеке дагы чындыгында эже ошол мезгилде аябай кыйын болуп, мына кайгы менен кайрылып, көз жаш төгүлүп турган жерде, ошол жерде элдин ынтымагы болгон жерде мындай ишеним болуп, иш жасалган жерде ийгилик бар экен. Азыр сонун баарыбыз чогуу отуруп атабыз.
Кудайга шүгүрлөр болсун, ушул буйруса. Кол сунган бардык мекендештерге биз аябай ыраазычылык билдиребиз, рахматыбызды айтабыз. Эч ким оорубасын. Бул мекендештерибиз биздин фондко жолукканга чейин жашоого болгон үмүттөрү үзүлүп, кыйын күндөрдү баштан кечирип келген. Айрымдарын ооруканадан биз жардам бере албайбыз деп чыгарып койгон учурлар дагы болгон. Бүгүнкүдөй жакшылыктын үстүндө жылмаюу менен отургандарын ар бирине ооруп жатканда айтсаң жомок болуп угулмак. Бирок жараткандын кудурети менен бүгүн минтеп, жакшылыкта жолугушуп олтурабыз. Фонд жетекчиси Азамат Баймутов ар биринин баштан өткөн кайгылуу күндөрдү эске салып, азыр кандай болуп калганынан кабар алды. Бул мекендештерибиздин баштарынан өткөн күндөрдү айтып бергени башка ооруп жаткан замандаштарыбызга кеңеш болот эмеспи? Бүгүнкү күндө көпчүлүк адамдар баш тартып атышат да. Донор болсо майып болуп калат экен. Анан мен же болсо күйөөсү макул болбойт. Силердин деле өмүрлүк жарыңар бар да. Ошол мезгилдерде силердин жолдошуңар кандай макулдугун берди? Кантип мисалы ушул чечимди кабыл алды? Мисалы азыр больницага тиш жылдыруш деле өзү оңой нерсе эмес да, жаным кыйналат. Анан ошол жерде барып, эгер мен донор болуп турган болсом, чындыгында эле барып анан оорукчан болуп калсам эмне болот? Деген сыяктуу же майып болуп калсам эмне болот деп башкалар ойлонуп аткан ой сенин оюңа келдиби ошол мезгилде? Мен жок, мен чындыгын айтсаңыз мындай реально эле. Жок, чындыгында мен эч качан корккон дагы жокмун, ойлонгон дагы жокмун. Чын айтсам, бир оюмда да болгон жок мындай. Боорун берсем мен оорукчан болуп калам деп чын айтсам, операцияга кирип кетип атканда деле ойлонгон жокмун. Эч корккон жокмун. Кудайга шүгүр, жолдошум дагы бир да каршылык көрсөткөн жок. Бираз деп айтсам бираз. Жок. Болдубу кичинекичине? Жок, ата-энем. Балдар эмне болот дедиби? Билбейм, өзүнүн оюнда болушу мүмкүн, бирок мага билгизбеди. Операцияга кирип кетип атканда деле мен ыраазымын, кире бер деп мага звонок кылды да. Мен ошого ыраазымын, жолдошума Кудайга шүгүр. Азырга чейин деле сен палан болдуң, бердиң, ондай кылдың деген эч кандай мен болгон жок, Кудайга шүгүр. Ыраазымын. Эч качан коркпогула, Кудайга шүгүр, жакшымын, баары жакшы. Бир боор бер, бир боору бер. Эч коркунуч жок экен, Кудайга шүгүр. Мына Кудайга ишимди кылып, тирлигимди кылып, балдарым багып, жакшы эле. Айтсаңар карындашым, ошол операция болгондо боорду бергенден кийин сен канча күндөн кийин больницада койкадан тургузушту сени? Баштаганда. Мен эртеси. Бир күндөн. Бир күндөн кийин эле турдум, мен тез эле жакшы болуп, тез эле турдум. Больницада 7 күн дегенде больницадан чыктым. 7 күндө больницадан чыктым. Канча күн дары иштедиңиз операциядан кийин? Дарыны 10 күн иштедим. 10 күн дары 10 күн дары иштедим. Азыр дары чечсиңерби? Азыр жок, мен ошол 10 күн дары иштедим, ошол боюнча эле эч качан дары деле ичкен жокмун, эч нерсе кылган жокмун. Кичине ошо диета кылып койдум, эми Аллага шүгүр баары жакшы. Кыйынчылык жок, э? Жок. Эчтеги деле башыңыз деле ооруган жок? Жок, эч жерим ооруган жок. Сиздин бооруңуз да жашарып, анан өзүңүз да жашарып калсыз. Кудайга шүгүр. 20 жылга жашадым. Кудай буйруса, Кудайыма чек шүгүр, рахмат, Алла сизден разы болсун. Сиздин баскан бул кадамыңызга көп адамдын эрки жетпей жатат. Анан эрктүүлүгүңүзгө рахмат. Рахмат. Ошол, анан жүзүң кандайча? Мисалы азыр жана алдыда деле ушундай мисалы сиздин ошол кыздарыңыздын жакшы тарбия бергендигиңиздин ошол жерде эмесин биз да көрдүк да, анткени баягы кандай тарбия алгандыгын сырттан көргөн адамга өзү белгилүү экен да, билинип турат экен. Анан сиздин көзүңүзчө кызыңыз ыйлабайт. Беккем карманып отурат, анан мен көрүп отурдум да, больницадан чыгат, эшикке чыгып ыйлатам, кайра келет, сиз жаныңызда күлүп отурат. Мен ушундай ыраазы болдум сиздин кыздарыңызга, себеби мындай тарбия бергендигиңиз, ушундай сизге окшогон мына отурган энелерибиз, аталарыбыз бар, биз жашап жатабыз. Анан ошол күндөрдө өзүңүздөн кийинки азыр мына ушундай болгондо сиз азыр жана эле эстеп айтып өтпөйсүзбү? Ушун мен биякта бир эме болсунчу деп атам да, мен деле жүрөгүбүздө мына азыр кийинкилерге бир жакшы бир эме болсунчу деп атабыз. Анткени биздин фонддон деле биз жөнөтүп туруп барып келгенден кийин деле ишибиз жок, жатып алабыз дегендик эмес. Бул мынтип жолугушуу, бирибиздирбиз тирүүчүлүктө түгөлдөш турайлычы дегендик эле. Бар күнчөлүк өмүрдө батташайлы дегендик да. Аны өзүңүздүн ушул тууралуу мындай барганда барбайм дегенен берейин. Рахмат. Бисмиллахиррахманиррахим. Биринчиден Алла таалама чексиз мактоолор болсун, шүгүрлөр болсун. Şu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem salavatlar bolsun. Biz ушунча Аллах таалам деле сүйгөнүн öğret экен. Nimetте, дөөлөттө, орсуналарды берет экен. Аллахым ошого шипасы менен берди. Биз эми ошо
неме ылбадык, жакшы. Ошого себепкер болгон сизге, Азамат иним, рахмат. Ошо сен бизге ден соолугубузга өмүр уладың. Мынантип ишиңдин ийгилиги болуп, бар жогубузду мынантип башыбызды бириктирип, жакшы маанай тартуулап отурасың экен. Биз аябай азыр кубанычтабыз. Ошо мезгилде аябай чындыгында мына ушу катуу оорудум да, аябай катуу оорудум. Анан мен деле чындыгында мындай комага түшүп калдым да. Ошондо мына ошо эжемдер себепкер болуп, ошо жерден аябай жакшы жардам беришти мага. Болгон нерселерин аяшкан жок. Ушу кыздарыма рахмат. Ушу кыздарым анализдерин тапшырып, аябай чуркашты да, жүрөктөрүн деле бергенге даярбыз дешип. Анан ушу чоң кызым ошо немеси жакшы туура келип калып, ушу больницада барба, болбойт, булар жетпейт, жолдо кыйналып каласыңар деген ортолукта эми ошондой сөздөрдү угуп, анан көбү анчамыздар каршы чыгышты. Ого болбой мына кыздарым алып кетишти, мына эжем алып жөнөм, Аллага табекел кылайлы деп жардам беришип, анан Кудайга шүгүр да мына отурабыз. Эми ушу ооругандар эртелеп эч коркпой барыңыздар. Донорлорубуз деле жакшы, мына кызым. Мен дагы барбайм дегенмен. Ошо мен деле барбайм деп ошо неме кылганмын. Анан ошо кызыма Барбайм деп атылбас. кызыма рахмат. Ошо кызым коркпостон боорун берип, ошо жерде бир жума деле чыкты да. Аябай жакшы нары бери басып эле келип менен кабар алып атты. Өзү деле ошо операция болгон мезгилдерде келип, апа өйдө болуңуз, турганга аракет кылыңыз, тез бассаңыз, тез неме болсо мен мынантип басып жүрөм деп утурмага кирип неме кылып атты да. Анан ошо жакшы донорлорубуз деле келери менен ишин баштап, мына мен анализ тапшырганда УЗИге түшкөндө аябай жакшы өсүп калыптыр деди. Азыр мындай диетаны деле жакшы кармабайт, аябай жакшы жүрөт. Мындай секс деди. Ошондой коркпостон барыңыздар, донор болгондон коркпоңуздар. Ошондо саатында мындай чечкиндүү кадамдар керек экен, чечкиндүү кадамдар керек экен. Мустилойкада кайрылганда барып ошол испанага бардык, Анан ошол эми ошол жерден келатып дагы таксиде келдик, Тилек экөөбүзчү. Келатабыз, анан ушул нерсени баарын Кудайдан дайыма чыкканда, сапарга чыкканда, Кудайдан үмүт кылып, дуа кылып, Аллахым, сен кадыр затсың. Ушул биздин колубуздан эч нерсе келбейт, бирок ушул бараткан байкебизде ошо барганча ошол эме кылып, мындай бир ойлор эми ушу ишибизде жакшы эме болсо экен деп анан барсак, Мустилойке төшөктө жатыптыр да. Тура албай, мындай аябай мындай көздөн адамдын кээ бир учурларда ушундай болот экен, көздөгү бир шам нуру өчүп бараткандай болуп аткан да, өчүп. Анан ошондой көрүнүш болду дагы. Көзүнчө айтып анан ал жерде ушул убакыттан пайдаланып айткым келет, ошол жердеги акимдер, айыл өкмөт, айылдын имамы, айылдаштары катуу немеде болуп беришти да. Ошол эле кыргыз элибиз, журтубуз. Анан Мустилойке ошол күндү бир эске салсаңыз, ошол учурдагы сиздеги болуп жаткан мындай күндөр, мисалы кадимкидей эле азыр айтып аткандагыдай эле, бирок мындай чындыгында айтып эметсеңиз, баарын Кудай көрүп турат да. Мисалы ошол учурда сиздеги мындай үмүтсүздүк болуп атты эле, кандай болуп атат эле, мындай анткени сиз да угуп аттыңыз. Ошо боорубуздан жабылып калып өтүп кетип аткан адамдарды көрүп аттык да, угуп атты. Ошондой сыяктуудай болуп калбай деген коркунучтар болгон жок беле сизде? Туура айтасыз. Мен жана сиз айткандай нурдун немеси өчүп аткандай дегендей, мен ошол жаткан жеримде бирок үмүтүмдү үзбөй эле койгом да, туурасы. Мындай кичине акча кыйыныраак да, акча жок эле. Элден жыйылбайбы деп эме кылгам. Аллага шүкүр, элге рахмат, элден айланып кетсе болот экен. Акча тез эле жыйылды. Анан Индияга жөнөгөндө да бияктан кетип, бияка карап, үмүтүмдү үзгөндөй эле болуп кетет экен. Алланын немеси экен, Аллага шүкүр, сиздерге рахмат. Азыр кандай десем, азыр жакшы, Аллага шүкүр. Мустилойке айтсаңыз, ошол учурда мисалы бизди каяктан угуп, анан кандай эме менен кайрымдуу болгонуна кайрылып калдыңыз? Мен сиздерди ошондой сагындын эмесинен неме кылган деп, көргөн деп. Сагынды алып баргансыздар. Ошондон кийин мен ооругам. Кийин анан мен Бишкекте досторум бар да, мен больницадан чыгып эле бияка келгем. Айылга баргам. Айылга баргандан кийин сиздерди көрүп, анан досума айткам да, Бишкектечи. Анан досум сиздерге жолуккан, сиздер менен сүйлөшүп, анан сиздер айылга бара турган болуп, сиздер бардыңыздар. Ошону менен сиздер эме кылгандан кийин элден акча чогулуп калып, ошону менен сиздер менен барып келдим.
Азыр эми айтсаңыз Нурсултан байке, азыр көпчүлүктүн баягы эмесинде бар бүгүнкү коомдо азыркы учурда дагы болуп аткан барып келиште мисалы ашыкча чыгымдар болуп, сиз кыйналып ал жакта мындай эмелер болдубу, мындай ашыкча төлөмдөр болуп, мындай сизге жагымсыз сыяктуу нерселерчи? Жок, андай чыгым лишний расход болгон жокпу? Жок, кандай сиздер сүйлөшкөн боюнча эле ошол эме менен эле ошол акчалар эле кетти, анан лишний акча эми кетиргенибиз жок. Жакшы болуп азыр. Шүгүр жакшы. Бүгүнкү күндө азыр жумуш менен алек сиз байке, мисалы. Мындай бүгүнкү абалыңыз жакшы да Кудай буйрса. Аллага шүгүр азыр эң жакшы десем болот да. Эң жакшы. Анан мына Сапарали отуруп, Сапарали. Мына мекендешибиз отурат, мисалы ата менен апа менен барып баарлашып, жолугуп сүйлөштүк. Анан ошондо атанын дагы мага айткан сөзү, Азамат балам, мына менин баламдын жанында тирек бол дагы, жөлөк болуп, ушул эменди бекем колго алып, баламды ушундай жакшы чыкканга биз себепкер болуп дегенде, болду бекем кармап, ушул аталык бир немесин айтып, ошол жерде ушул күн артта калды, Сапарали. Бирок ошол күнгө бир-эки ооз эме кылсаң, мисалы, мындан биз өзүбүз билебиз го, бул жерде, мисалы, бирок элге дагы бир эме болсо экен деп атабыз да, баягы операция болгонуна канча убакыт болду, бүгүнкү күндөгү сенин жашооңдогу жаңылыктар. Мисалы, операциядан кийин Кудайым насип кылса 5 гол бекем болсун. Улуу, мисалы, жакшы жаңылыктар бар ушул тууралуу. Мен кубанычыбыз чексиз. Биз 2019-жылы 2018-жылы ооруп калып, бир нече жолу лечение алып, анан 2019-жылга өткөндө операцияны чечтик. Операция кылууну чечкенде биринчи болуп биз баягы алмаштырууну сүйлөшүү жүргүзгөнбүз. Негизи сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Анан суроо донор ким болот, анан каражат, анан кантип баруу болчу. Донордо менин карындашым батырлык кылды. Эч калтыра албаңыз, мен донормун деп эле айтты. Карындашым келип эле айтып кайра кетти. Бул Ош тарапта жашайт. Кызыл Кыяда жашайт. Мен даярданып, канал, YouTube канал аркылуу биз Тилектин номерин тапканбыз. Тилек менен байланыштык, Тилектен кийин Актар менен байланыштык. Анан Азамат байке менен байланыштык, аягында барып анан кантип баары жолдоруну Айсалкын эже биз акырындан по порядкам болуп барып фонд менен келишим түзүлгөн клиникага ишеним арттырдык. Ага чейин ортомчулар болгон, мен алып барайын, мен тигинтейин, мен барып келейин, чогуу барайлы деп. Биз бир гана Азамат байке фонд менен баарыны чечип, каражатты топтоодо эл журтка ыраазычылык билдирем. Кыргызстандык ар бир жаран өзүнүн салымын кошту. Рахмат. Бирге иштеген ишканам, коллегаларым, байкелерим, айылдаштарым, өзгөчө Россияда эмгектенген биздин агаларыбыз, эжелерибиз өтө жардамын аябады. Үчү бардык. Клиниканын менеджери Мухаммед Актар тосуп алды. Бир жакшы кылып тосуп алды аэропорттон. Бүт уюштуруп койгон экен. Ошол Мухаммед Актар айткан процедураларды өттүк. Келишимдеги акчаны биз колдоруна бербестен кассага төлөттүк. Кассага төлөп жатканда биз чалдык Азамат байке. Биз акчаны төлөп жатабыз. Кийин эмне болот? Эмне болот эми деп ойлонот экенсиң. Ойлонбой калат. Актар барбы? Бар. Болду. Төлөп эметкиле. Кассаны төлөдүк. Менин жубайым өзү да доктор, врач, жаныбызда болду. Барып, чогуу жүрүп, карашып, сүйлөшүп. Ийгиликтүү болду мына. 3 жыл болду, Кудайга шүгүр, рахмат бардыгына. Азыр жакшы. Карындашым да жакшы иштеп жүрөт. Өз кызмат ордундасың. Кызмат ордунда, элдин кызматында, аялым да кызматта. Карап келдим. Мен ооруп сизге элдикмин. Эме бул жатат
Экөөбүз бир райондан да билбейбиз да бири-бирибизди. Анан мен байкап калдым. Байкап калдым биякта. Ошо биринчи эмен чыгарган, ролик чыгарган. Мен досторум Алла разы болсун, досторум зор да. Ошолор өзү мага акча топтоп, өздөрүнүн акчаны топтоп сапар алган. Больница. Мен больница. Мен буга чалсам кетип калды да. Немесине салып койду балдар, досторум. Бул жерде баягы райондо эл бизде өзгөчө мына Лейлек району бул баягы башка Тажикстан Республикасына чектешкенине байланыштуу элде ынтымак өтө жогорку деңгээлде. Бизде ошол убактагы акимибиз өзү баш болуп, Байнугат Асатович өзү баш болуп, бияктан да кабар алып, менден да кабар алып, сураштырып, эмне ошол жылы бизде Баткен облусу Лейлек районунда эч кандай жаңы жылдык майрам белгиленген жок. Жаңы жылды өткөзөбүз деген администрация, ишканалар каражатыны биз көз чогуу жөнөп калдык да. Анан бөлүп беришти. Мисалы бардык мекеме ишканалар жаңы жыл өткөзө алган жок да биздин эмебизден. Бардык бир да ишкана өткөзө алган жок. Эми булар ооруп жөнөп атса биз жыргап майрамдасак болбой калат деп. Район боюнча эч кандай майрам болгон жок да, эч кандай. Ошо ыраазы болуп кетти. Мен турам курсак ишке. Жаш болот да. Ошолордун алыга чейин дубаган ошо. 30 миң сом. Эң биринчи ошондо да. 3 бала жаш болду. Үйдө миллион эмеспи. 30 миң сом келген экен. Бизден жардам ошону өзүм тарабымда ыйдарадым. Алла разы болсун. Өтө бириксек жеңебиз да бул эме бириги эле. Бириксек колдон келет. Бириксек колдон келет. Ынтымак керек ошол. Анан ооруп жаткандарга биз өзүбүздүн жакшы болуп келгенибизге кубанып айтып атканыбыздын себеби ооруп жаткандар үмүттү үзбеш керек да эч качан. Эч качан акыр аягына чейин күрөшүш керек. Эч качан үмүт үзбеш керек. Изилдениш керек. Кайсыл жакка барам, эмне кылам, кантип барам. Бул фонд бизде Вивеквич, доктор Вивеквич кылган операцияны. Бекарев врачтар бизди карап жүргөн да. Негизи операция биз жолугуп Вивеквичти мындай алдынан көрүп кубанып жүрдүк да, эме кылып сүйлөшүп мен жубайым сүйлөшкөн дагы өтө жогорку деңгээлдеги келечек боюнча сүйлөшүлдү, кантип жашаш керек, эмне кылыш керек үйрөтүлдү да ал жердечи. Биздин кийинки жашообуз кандай болот? Ошол суроолор боюнча. Азыр эми мындай бир эме Сапар аби. Бүгүнкү коомдогу болуп жаткан бир көйгөй бар. Баягы бараткан багытын билбей, түшүнбөй туруп эле ошол учурда мына азыркы учурларда да болуп жатат. Ошого силердин ой пикириңер да? Мисалы эми бул баягы тандоого келгенде бүгүнкү күндө ошол ортодо ортомчу боло калып да ишин жүргүзүп жаткандар бар. Мен бул жерден бир антинеме жасагандан алыспыз. Болгону гана туура багыттуу кеңеши болсо биздин анткени бул да керек болуп турат да. Мисалы $23 000 же $24 000 бир тандоо айтылып туруп эме болсо ошол учурда мисалы тандоо кандай болсо ошол баратканда врачы билип билбей чыгып аткан адамдар ой өзүңдүн ой пикириң. Биринчи мындай да каражат топтолуп, эгер доноруңуздар даяр болсо, жеке мен алып барам же болбосо жеке мен тигиндем мынтем дегендерден алыс болушуңуздарды каалаймын. Кыргыз элим, Кыргызстандын жарандары сиздерден суранабыз. Кандайдыр бир мындай келишими бар, барып келген, мурунку барып келгендеги результаттары кандай экендигини биринчиден кабар алып туруп, анан кийин чечим кабыл алсаңыздар жакшы болот эле да. Эгерде биз мына ар дайым фонд жамааты дагы байланышта ишеним менен барганга аракет кылыңыздар да. Барганда эле бардым эл 20 канча миң доллар менен же болбосо операция кылат экен деп ишенип барган, ал жерде толтура өзүнүн процедуралары болот. Эми Кудай жаман айтпасын, жамандык болуп кетсе кайра келиш дагы
процедуралары бар, өзүнүн документация иштери бар. Ошол тараптарыны албетте биринчи кезекте эметишиңиздер керек, такташыңыздар керек. Ошол фонддун бул жерде келишим түзүлгөндүгү үчүн баягы кайсыл врач менен операция болосуз, өзүңүздүн тандооңуз, анан фонд баардык алып барып алып келиш эмелерин бүт өзүнүн кепилдигине алып жатат. Ошол себептен фонддор менен чечим кабыл атканда өзүңүздөр чечимди туура кабыл алышыңыздарды каалайт элек. Ошо мен кетип атып ушу бора алмаштырып келип ушу кыйналдым өтөчү. Башынан өтө оор күндөр көрдүм. Комада жаттым мен. Ушу сизге кайрылдым. Сиз азыр айдажы турла айтты, азыр көп нерселер. Мен айым чалышкан $23,000, $24,000 апарып беребиз деп. Атай Москвадан келгендер болот, баалар. $23,000 депчи. Сен $24,000 апарып өзүбүз эме кылып келебиз, жакшы кылып келебиз деп. Мен агалар карап, үйдөгүлөр унабады, сизге унадык анан. Ошо. Бүт туугандарым баары эле менмин деп донор болобуз дешти, баары эле жеңелерим болом дешти, үкөлөрүм. Деги бир туугандарым. Жеңелерим да болом дешти, Москвадан келип. Бир тууган борун беребиз дешти. Ошо анан бир туугандарым Москвадан келип, ушу донор болуп кайра Москвага кетишти азыр. Жакшы, иштеп атышат азыр жакшы. Даутбек, айтсаңыз, сиз муну айтып атпайсызбы азыр бизге ушинтип Москвадан бери келгендер, антебиз кыйрат алып кетебиз дегендер болду. Бирок фондко ишенип деп атасыз. Эмне үчүн биздин фондко ишендиңиз ошончо? Себеби мен азыр жерден мына байке түрлү айтты, сагындым деп атпайбы? Сагындым видеосун мен дагы көргөм да баштачы. Ушу мен врач мага диагноз болгондо мен дагы сагындым видеосун сразу көргөм. Сизди көрдүм ошо. Эмеде мечитте чакырып эме кылгандардын баарын көрдүм, сагын азыр жакшы болуп калыптыр. Сүйлөштүк сагын менен дагы. Азыр жакшы экен, ушу биз дагы Кудайга шүгүр жакшы болдук. Өтө оор күндөрдү өткөздүк баштан. Комада жаттык. Донор болуп берген бир тууганды эгер мындай бүгүн мындай кызматты жөнүндө деле жок да, мекендешибизде. Азыр жакшы эле, азыр иштеп атат, азыр жакшы. Өзүң немен алесиң? Өзүм ушу элге жардам тесип эле жүрөм. Ошол жакшы болуп калсам. Жакшы. Даутбек, ооруганга чейинки күндөрүмүз менен азыркы мына операциядан буюрса 6 ай өтүп калыптыр. Ошо эки жашоонун ортосунда айырма барбы азыр? Эми башта мен ага чейин тынбай лечение кылатым ай сайынчы. Жок, оор электер здоровый болуп жүргөн кезиңизде, ден соолуктуу болуп жүргөн кезиңиздеги азыркы мына операциядан 6 ай өткөндөн кийинки состояниесинин ортосунда барбы айырма? Азыр жакшы деп дейм, оору билинбейт азыр. Мурда оорубагандай эле келип калдым деп айта аласызбы? Оорубагандай эле состояниеге келип калдым деп. Дары ичип туруп атасыз, э? Дары ичип атам убагында, ошо. Бирок жумушка жарайсыз, э? Баары жакшы, нормалдуу. Тазалап эле керек болсо, э? Ооба, жакшы. Маалай жакшы. Ушу мен Проблема жок эч. бир туугандарым эле кыргыз элине чоң рахмат айтам. Донор болом дегендерим баары эле чын. Аябай көп болду. Мен больницада тынбай, больницада ай сайын лечение кылатым да. Акчасы көптөр бар экен, чынчы. Бирок донор жок экен, чын. Донор жок экен, эң главный иш. Ошо бир жоктордо бар, бар болуп калбагандар да бар. Акчасы барлар бар экен, донор жоктор экен да. Донор жок. Донор болсо да макул болбогондар бар. Макул болбос. Бир туугандар унабайт экен. Мен бир туугандарым өтө очередке туруп калыштыбы? Өтө чоң. Бизди көпчүлүкпүз да. Эмне бакыт болду? Жеңемдерден бери донор болом деген. Негизи бир туугандарым аларым. Биримдиги жакшы, Кудайга шүгүр. Аллага шүгүр. Бир тууганың мындан кийин оорусулгонун Кудай бизге сездирбесин. Айтканыңыз келсин. Анан ушул жерде мына азыр бир тууганына бир боорун берип, ушинтип мындай турган учуру ошол күнү мен аябай таң калдым да. Эмне үчүн бир кулагым бир тууган деген эмес, эмне үчүн бир колум бир тууган деген эмес, же бир бутум бир тууган дебестен ушу бир боорум бир тууган дептир. Ошол жерден карасам эки бир тууган мындайынан койкада жатат, экөө бир боорду бөлүшүп алып чыгып жатат да. Анан ошондо таң калдым да, ошол сөздүн эң түпкүрүндө мындай эмесине түшүндүм, маанисине түшүндүм да. Көрсө биздин аталарыбыз деле жөн адамдар болуптур, даанышман болгондугу ошол кезде эле билген экен, карабайсызбы? Анан бул жерде мына азыр Айсалык Нежедагы мен жана эметпей калып турмун, Айсалык Нежекем отурат. Биздин багы көбүн учурда биз Индияга барганда дагы алгачкы баргандарыбызда биз тилден чындыгында аябай кыйналдык. Сөзүбүз жетпейт, оюбузду айта албай, анан бул жерде Айсалык Нежедагы өтүнүч кылдык. Айсалык Неже карапайым адамдардын көп учурдагы кыйналган жери
мына документациядан туура эмес документтерди дайындап алып эле барып алып убакыттан уттуруп аякта жатат, кайра самолеттон алдыртып документтин ушинтип көп убаракерчилик тартат экен. Ал жака жаткан күндүн бар акча. Анан эже ушундай деп өтүнүч кылып келип берсеңиз, ушул дүйнө ишине, ушул акырет ишин аралаштырып бир соопторду таап турсак, ушу сомдорубуз бул дүйнөдө экен пайдасы тие турган, бирок сооптор акыретте экен, ушул жаныбыз денеден чыккандан баштап биз сооп менен эсептешип калат экенбиз. Келип берсеңиз десек, анан Айсалкын жекеме ушул жерден дайыма рахматымды айткым келет да, мында дайыма айткым келет. Анан буйруса, бул жерде бирок чындыгында бир адамдын жарыгы көп адамга тийчү жерлери бар экен, бирок эжекемдин Кудай астында бир соопторуңуз дагы кабыл болсун. Айсалкын апча, көп адамга канчалык деңгээлде мында чоң эмелер болуп жатат буйрусачы. Рахмат, тілегіңіз берсін Алла Тағалам бізге сіздерге шексіз ниmet рахмат айтып дуаларды қылып отырасыз. Жаңағы башқаны дөлат берсін, баласыған түнш болу қайда жүрсін, жақсылықтар көптің қатарында жадырап жайнап жүрерлі, елдердің рахматын алып, сыйын көріп жүрерлі. Sizlerge Allah Teala'm daima gençlik versin, ömür versin, balası kanarım, atanın geldi, rahmat şu sevdiğimi aldı, ömürle. Şu bizim ünlüdü, tem görüşüp, biz kaygarsak sevda kaygarıp, Aysalkın'la dakmetli vatanında, rahmat sana, karanlık günde Allah'ında şu жақсылық çıkarıp, şu dakmetleri götürüp, өзің көріп аттың, 15 күн оқат істер бере алған. Рахмат азамат әніне. Баржана денсаулық болсын. Ынтымақ болып, чоғылып, ұйымды болып жүре Бул мекендештер ооруган ооруну албетте эч кимге, керек болсо жыландын баласына дагы каалабайбыз. Бирок ооруп калган мекендештерибиз алгач чет жакка чыгууда адашпай, алданбай кетүүсүн биз эмес, ошол жакты көрүп келген замандаштарыбыз айтууда. Кайрымдуу коомдук кайрымдуулук фонду кабыл алып, чет жакка операцияга алып барып келген мекендештер менен башынан аягына чейин эмес, минтип арадан жылдар өтсө дагы тыгыз байланышта болуп турат. Мындай жакшылыкта жолугушууга негизги себепкер болгон бул сиз видеону көрүп жаткан кыргыз мекендештери, Кайдыгер Карабай кол сунуп келген замандаштарыбыз эмеспи? Керек болсо биздин фонддун түптөлүшүнө дагы бүгүнкү күнгө чейин талыкпай иштеп келгенине сиздер, Кайдыгер карбаган замандаштар себепкер. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду. Биз эл менен, эл биз менен.